Бүгін мен үшін де өте оор тема. Бәлкім көрушілер үшін де оор тема. Қойчу, бұл пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға мұхаббатты болған әрбір мұсылман үшін оор тема. Бұл да болса пайғамбарымыздың көз жұмуысы. Бірақ мен бұл тасмада бүт эмоциядан алыс, арылған авалда энциклопедиялық, тарихи ғана даталар менен, оқия мерчемдері менен ғана бұл процесстің өзін көрсетуге әрекет қылдым. Ошондуктан бұл іш қандайша жүз бергендігіне ғана көз қыласыздар. Чүлкөмдө жалғыз ислам дини ғана үстемдік қылып, анын жайылуысы жолға қойылған соң, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адамдар менен оштошуп жатқандай белгілері пайда бола баштады. Біз Ухуд тоосунун түбүндө турабыз. Белгилүү Ухуд согушунда курман болгон шейиттердин кабырлары мынау темир тордун ар жагында. Хижраттын 11-жылынын сафар айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атайын Мадинадан чыгып, ушул жерге келди да шейиттер менен көпкө отурду. Аларга атайын Куран түшүрдү, андан кийин намазын окуду, анан кайра Мадинага кайтып кетти. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн сухбатташ сахабалары менен өзүнүн дин үчүн жанын аябаган, аягында шейит болгон, диндештери менен болгон акыркы коштошуусу эле. Андан сырткары да ар жылы Рамазанда мечитке этикафта 10 эле күн отурчу. Акыркы Рамазанда 20 күн отуруп, Жабирейил алейхиссалам андан Куранды 2 жолу кабыл алды. Коштошуу ажылыгында ал: "Акыйкатта мен силер менен бул жерден жолуганбы билбейм. Жамаратка барганда ибадатыңарды мага окшоп аткаргыла. Мен эмики жылы ажылыкка келеримди билбейм", деди, өмүрүнүн акырында баратканын аннык сезгендей. Hicrattın 11. жылынын Safar ayının 9'unda düşönbüde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün meçitinin janında Baqi körüstünündögü kaysidir bir sahabanın taziyasına katıştı. Andan kaytıp keletganda aябай başı katı orup çıktı, jana başın tаңып үйüne kirip jattı. Baş ayağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem көз жумганга чейин болгону 14 күндөй эле ооруп жатты. Жана анын 11 күнүн жамааты менен имамдыкка өтүп намаз окуду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абалы кескин начарлап, аялдарынын уруксаты менен аны Фазил ибн Аббас менен Али колтуктап, Айшанын үйүнө жеткиришти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам араң буттарын сүйрөп басты. Ушундан баштап Айша Куран окуп, үйрөнгөн дуалар менен Аллахка кайрылып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дем салып жатты. Көз жумарына 5 күн қалғанда пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазға жамаатқа чыгайын деп, бирок башы каты оорugandыктан ысытмасы көтөрүлүп, эс болуп жыгылды. Бирок бир аздан кийин өзүнө келген соң мечиттин тегерегиндеги ар кайсы кудуктардан 7 чана суу алдырып, өзү чарагып отуруп, үстүнөн ал сууну койдурду дагы, бир аз сергиген соң мечитке чыгып, имамдык кылып намаз окуду. Намаз бүткөн соң минбарга отурду дагы, жамаатына кайрылып, бизге чейинки ден түшкөн китеп ээлеринде Аллахтын наалаты жатат. Алар өздөрүнүн пайгамбарларын кабырларын сыйынуучу ибадатканаларга айландырып алган. Мен дагы силердин менин кабырымды ибадатканага айландырып алууңуздардан коркомун, деди. Дагы бир аз кутба кылгандан кийин мен кимге карыз болгон болсом өндүрсүн, жана мен кимдин абийирине тийген болсом мына желкем өчүн алсын, деди. Kimdir biri cemaattan 3 dirhem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karız bergen eken, ошону доолады, жана Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Fazıl, bu kişinin karzын berip koy" деп buyurdu.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан соң ансарларга жакшы мамиле кылууңуздарды буйрам. Анткени мага алардан жакын эч ким жок. Алар өз милдеттерин аткарышты. Акыйкатта башкалардын саны көбөйсө, алардын саны азайып отуруп, тамактагы туз-чалык эле калат. Силерден бийликке жетип, колунан жакшылык жана жамандык келер даражага жеткендер болсо, алардын жакшылыктарын кабыл кылып, жамандыктарын кечирип койсун, деп буйурду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах өзүнүн кулуна бул ааламдагы бүт жыргалдарды жана өзүндөгүнү тандоого мүмкүнчүлүк берди. Тагыраак айтканда, кааласаң түбөлүктүү өмүр деди, кааласаң мына ушундай ардактуу өлүм деди. Жана кулу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүн айтып атат. Аллахтагыны тандады деди. Сөздүн төркүнүн Абу Бакыр Сыддык түшүндү. Жана атеним сага фидия болсун деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрү бүтүп баратканын түшүнүп бышкырып ыйлап жиберди. Аны карап турган Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакыр ушунчалык жакын дос эле. Абу Бакыр араңыздардан мага эң жакыны болду. Мен кыйналганда менин жөлөгүм болду. Менден эч нерсени аябады. Эгер мага өз коомумдан халил тандоо мүмкүнчүлүгү берилгенде, мен Абу Бакырды тандамакмын деди. Мечиттерде ар кандай эшиктер бар эле. Али кире турган эшик бар эле, Умар кире турган эшик бар эле, дагы ар башка сахабалар кире турган эшик бар эле. Ошондой эле Абу Бакыр кире турган дагы эшик бар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык эшиктер жабылып, Абу Бакырдын гана эшиги калсын деп буйурду. Бейшембиде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына Мадинага келип жаткандарды мындан арыда коноктоону, Куран жана сүннөттү бекем кармоону, жана намаз окуп, кол астындагыларга кам көрүүнү осуят кылды. Жана каттуу ооруп жатканына карабай, куптанга чейинки намаздарын жамаатка имамдык кылып окуду. Кечке жуук Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абалы ого бетер оорлошту. Ал намазга чыккан аракет кылып, бирок ысытмасы көтөрүлүп, эси болуп жыгылды. Аны чарага отургузушуп, үстүнө суу куюшуп, бир аз тергип, өзүнө келген соң, жамаат намаз окудубу деп сурады. Жок, алар сени күтүп атат деди. Мени тургузула деди. Кайра тургузса, кайра эси болуп жыгылды. Бир аздан кийин дагы өзүнө келип, жамаат намаз окудубу деди. Жок, алар сени күтүп атат десе, кайра ордунан турам деп дагы эси болуп жыгылды. Ушинтип 2-3 жолу эси болуп жыгылгандан кийин өзүнө келгенде имамдыкка Абу Бакыр өтө берсин деп буйрук берди. Абу Бакыр Сыддык Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көзү тирүү кезинде баш аягы 17 намазга имамдык кылып окуду. Жекшемби күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кулдарын бошотту. Жана колунда бар 7 динарын кедейлерге, курал жарактарын сахабаларына таратып берди. Түндө чыракка майды Айша кошуналардан карыз калды. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сооту бир жөөттө 30 саа арпа үчүн кепилдикте калды. Дүйшөмбү күнү мусулмандар адаттагыдай эле мечитте баамдап намазын окуп жаткан кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша разияллаху анханын үйүндө кезеге келген экен. Ал үйдүн мечитке чыккан терезеси бар эле. Мына ошол терезеден баамдат намазына эми гана киришкен имамдыкка Абу Бакыр өткөн намазды терезеден карады. Абу Бакыр Сыддык байкап калды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын терезеден жылмайып карап турганын, жана өзү чыгарып экен деп намазын кыраатын токтотуп калды. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуй бериңиздер, уланта бериңиздер деп ишарат кылды дагы терезенин пардасын жаап койду. Күн чыкканда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызы Фатиманы чакыртты да кулагына бир нерселерди шыбырады. Оболу Фатима ыйлады, анан жылмайды. Кийинчерээк бул тууралуу сураганда Фатима алгач атасы өзү көз жумарын айтканда ыйлаганын жана анын артынан жакындарынан Фатима кетерин укканда жылмайганын айткан. Айткандай эле Фатима Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан 6 айдан соң көз жумган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондой эле Фатиманын дүйнө алам аялдарынын төрайымы болоорун айтты. Чол арада Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоо үчүн өлүм менен алпурушуп жаткандыгын көргөн сүйүктүү кызы Фатима, Аллах андан ыраазы болсун, атам аябай кыйналып жатат деп
ушундай бир боору ооруду. Муну байкаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Я Фатыйма, атаң бүгүнкүдөй эми эч качан кыйналбайт" деди. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам неберелери Хасан жана Хусейнди чакыртып, аларды эркелетип, сыр бербей, пешинесинен өп, буларды тарынтпагыла деп осуят кылды. Андан соң ар бир аялын чакыртты жана аларга дагы тиешелүү осуяттарын айтты. Барган сайын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын оорусу күчөп, кыйналганда: "О Айша, Хайбарда жеген ууланган козунун бир тиштемети дайым кыйнап келет. Азырда ошол менин күрөө тамырымды жарып жаткандай", деди онтолоп. Оор абалына карабай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Намазыңарды калтырбагыла, аманатка бек болгула" деп тынбай кайталап, мусулмандарга насыйкат кылып жатты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлүм менен алып урушуп жаткан кезде ушунчалык жаны кыйналганына боору ооруган жубайы Айша радиаллаху анха кандай болсо дагы жеңилдетүү максатында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын башын өзүнүн көкүрөгүнө желейт. Ошол учурда кабар алганы Айша небизин агасы Абдурахман кирип келет жана анын оозунда мисвак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абдурахмандын оозундагы мисвакты карап калат. Айша радиаллаху анха аны байкап калат дагы: "Мисвак берейинби?" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башын ийкейт. Жана агасынан мисвакты алып, Айша радиаллаху анха анын учун жаңылап, өзү тиши менен кайра жумшартып берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эптеп, күчүнүн жетишинче оозун мисвак менен тазалайт. Кийинчерээк Айша энебиз: "Аллах субхану ва таала мага берген акыркы жакшылыктарынын бири, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин кезегимде, менин үйүмдө көз жумду. Жана анын акыркы шилекейи менин шилекейим менен аралашты" деп эскерет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оозун тазалап, алдында турган идиштеги сууга колун малып: "Аллахтан башка сыйынарлык зат жок, акыйкатта өлүм алдында шекирет бар" деп улам бетин сүртүп жатты. Бир кезде ал колун шипка көтөрүп: "Сен жакшылык ыраа көргөн, чынчыл жана дин үчүн жанын берген салих пайгамбарлардын катарына жогорку коомдо болуума уруксат бер" деп шыбырап жатканын Айша жакын барып угат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сөздөрүн 3 жолу кайталайт да анан колун чүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнө менен кош айтышты, өзүнүн Раббысынын алдына сапарын баштады. Бул канчалык оор болбосун, бирок мусулман үммөтү мойнуна ала турган чындык. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бул жашоодо гана коштоштук. Келечек жашоодо ал зат менен болгон жолугушуубузду билебиз, ага ишенебиз жана үмүттөнөбүз. Эмики көрсөтүүдө биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жерге берилүү марасими жөнүндө сөз кылабыз. Анда келерки көрсөтүүдө жолугушабыз.